Мамлекеттик педагогикалык университетинин багыт кайра даярдоо борбору окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча 15 күндүк курсун өттү. Аталган курс окуучулардын кышкы эс алуу күндөрүнө туура келип, мында Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын орто мектептеринен келген 10-11 класстын окуучулары билим алышты. Борбордо жалпы 38 окуучу негизги тесттик предметтери жана кошумча биология, химия, орус тили, англис тили предметтеринен тестке даярдык көрүштү. Men iştegen şeyimiz. Şutal keteniz X tartıyoruz. Dedim Багыт билим берүү борборунда жалпы 1 айлык программаны 12 күндө окуттук. 12 күндүк программада жалпысынан 38 окуучу окуй алды. Ал окуучулар Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын ар кайсы региондорунан келди. Бул жерде баса белгилеп айта кетчү нерсе, ошол чек ара аймактары, шарты катуу аймактарга биз окуу төлөмүнөн арзандатуу кылып бердик. Ал эми буга чейин башка борборлордо сынамык тесттерди тапшырып жүргөн окуучулар бүгүн биз байкай алдык, алар ошонун бир 10-20-30% жогору бал алды. Демек бул 10 күндүк окууда бир жакшы результат көргөндүгү же болбосо окуунун тесттин ичине мындай сүңгүп кирип окуй алгандыгын байкасак болот. Окуу курсунун соңунда окуучулардан ЖРТнын үлгүсүнүн негизинде борбордун адистери тарабынан түзүлгөн сынамык тести алынып, окуучулардын алган упайлары баштапкы упайларына салыштырмалуу бир топ жогорулаганы байкалды. Жыйынтыктоо этабында университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков катышып, келечек ээлерине демгүч болгон мыкты кеңештерин айтып, окууларына ийгиликтерди каалап өттү. Ошондой эле эң жогорку упайларды алган окуучуларга борбордун атынан дипломдордой карап, ар бир окуучунун ата-энелерине ыраазычылык каттарды тапшырды. Ошондуктан мен ойлойм, мына сиздер дагы 10 күн бою ушул жерде окуп, 1 айлык курсту мына чейрек жакындап могу жыйынтык болуп калгандыгына байланыштуу мына 10 күн ичинде жыйынтыктап чыгардыңыздар. Мына мен азыр сиздерге чейин сүйлөштүм, жыйынтык кандай десе мына алдыга жылуу бар дейт. Мына мурун 150-160 алгандар мына 180ге чейинки жетип алган бар. Бул жакшы жыйынтык. Ар кайсы райондон келип окуп жаткан окуучулардын билим алууга болгон ынтызарлыгын даана байкоого болот. Борбордун адистери алгач мектептер менен келишим түзүп, ата-энелеринин уруксат алуу менен ар бир окуучунун жоопкерчилигин өз моюндарына алышкан. Окуучулар үчүн окуу жайын жатаканасынан орундар берилип, окутуучулардын көзөмөлүндө 15 күн ичинде өз билимдерин жогорулата алышты. ЖРТга даярдоо курсу учурунда окуучулар борбордун адистерине ыраазычылык билдирүү менен сабактар жогорку деңгээлде өтүлгөнүн баса белгилеп, өздөрүнө эң мыкты маалыматтарды алып, тестти ийгиликтүү тапшырып, мыкты кесип ээси болууга шыктанып тургандарын билдиришти. Бизде окуткан мугалимдерге чоң ыраазычылык билдирем. Анан алгебрадан окусам да түшүнбөйт болчумун. Анан мугалимдердин алдына барып дагы көп нерсени сурап кайра сурасам дагы эсимде калбайт болчу. Бирок Айгерим эжекенин сабагынан кийин ошол сабак өтөт, анан ошого жараша тест берет. Тесттерди карап, жообу чыккан сайын сүйүнүп, ошентип ушундай балга жетиштим деп ойлойм. Ошо кыргыз тил сабагы аябай жакты. Кыргыз тил сабагынан ошо көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдык. Агайдын өзүнүн тапкычтыгы дагы жакшы, маанайды көтөрүп, сабакты жакшы өткөндүгү ошонусу мени жакты. Азырынча 10 класстан бери эле дартып көрө баштадым. Буга чейин бул 10 күндүк курска чейин келгенге чейин 101 балл болчу, азыр 163 балл болду. Бул жерде абдан жакшы эжекелер бар экен. Өзгөчө бардык сабакты жаман атпайм, мен бардык эжекелер жакшы экен. Сөз байлыгы көп, айрыкча агайдын, анан эжекелер абдан жакты. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бизди көп нерсени үйрөтүштү. Биз кыйла көп нерсе үйрөнүп калдык да,
ошо 10 күн ичинде бир жыл ала турган билимибизди 10 күн ичинде алдык го дейм да. Келгенде биз тапшырып көргөнбүз. Анан тапшырып көргөнүбүздө мен төмөн балл алып калгам. Анан азыркы жыйынтыкта жакшы балл алдым деп ойлойм. Колпунай Мамасалиева, Эрнест Жаныбеков, Ошен Пу жаңылыктары.